Акынбаев көчөсү менен Көпүрө базар көчөсүнүн кесилиши кырсык дал ушул жерде катталган. Жолдон өтөм деген жөө жүргүнчүнү катуу ылдамдыкта келе жаткан автоунаа сүзүп, жыйынтыгында токтоно албай бир нече метрге чейин сүйрөп кеткен. Бул авария Бишкектеги Арча Бешик жаңы конушундагы кечки саат 10:30 чамасында катталган. Жөө бараткан адамды Hyundai Sonata үлгүсүндөгү күмүш түстөгү жеңил унаа сүзүп кеткен. Жол кырсыгынан катуу жаракат алган 51 жаштагы жабырлануучу тез жардам кызматы келгенче окуя болгон жерден жан берген. Ал ушул эле конуштун жашоочусу экени айтылууда. Бир кишинин өлүмүнө алып келген бул аварияны күбөлөр видеого тартып алышкан. Алардын айтымында Hyundai Sonata унаасы катуу ылдамдыкта келе жаткан. Учурда Арча Бешик жаңы конушунда катталган кырсыкка байланыштуу тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми аварияга катышкан Hyundai Sonata үлгүсүндөгү машина айып аянтчасында жеткирилди. Ээси болсо камакка алынган эмес. Ал тууралуу кеңири маалымат берилген жок. 16 декабря 2019 года. 16 декабрда кечки саат 10 менен 11 аралыгында Бишкек шаарынын Иса Акынбаев көчөсү менен күн батышты көздөй багыт алып бара жаткан Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаа жол тилкесиндеги адамды сүзүп алган. Жыйынтыгында жөө жүргүнчү алган жаратынан улам окуя болгон жерден каза тапкан. Авария болгон жерге ыкчам иликтөө тобу барган. Учурда каза тапкан 50-55 жаштардагы адамдын өздүгү такталууда. Бул иш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү жүрүп жатат. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул жолдон өтүүдө эле бир топ татаалдыкты таба кылат. Анткени дээрлик катуу ылдамдыкта келе жаткан машиналар мынтип жөө жүргүнчүнүн кое бербей койгон учурлар да болот. Андыктан жолдон абайлап өтпөсө өмүргө коркунуч жарата турган иш. Биринчи бир аялды койгон, ал сразу эле ошол жерден жан берген. Андан кийин 1-2 ай болду, Алтынбек байке деген ушул жерде да бир киши. Андан кийин Шаршембек дегенди коюп кетип, мына ал азыр өз инсульт киши үйүндө жатат. Өз инсульт болчу. Ама түндө мына Шабдан дегенди коюп кетиптир. Полицейский койсун, светофор коюп берсин колдорунан келсе, чынбы? Антпесе вообще беспредел мояк. Ушул жерде кырсыктар көп болуп атат. Светофор жок, пешеходдукка токтобойт. Бул жерден кичинекей 1-класс, 2-класстын балдары өтөт жөө жүрүп. Кечкисин кеч тарайт, караңгыда көрүнбөй калат. Балдар эмес, чоң кишини өткөрүп өтөт. Ушул жерден 2 кырсык болду. Өткөндө бирөө коюп кетти. Андан кийин түндө дагы бирөө болуптур дейт. Ошо менен опасный өтөт. Бул жерге светофор жок болбосо мондай ромпойгон полицейский коюп берсе жакшы болмок элге. Негизи мына знак коюш керек. 40-30 депчи. Мына кандай жол болуп калды биздин эми көчөбүзгөчү. Азыр мен кызым мына 55-те окучу. Азыр мына 79 которуп салдым. Машина токтобойт. Шапкени качан оонтменчи машина токтобойт. Ордо каалада адам өлүмүнө алып келген авариялар байма-бай катталууда. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 11 ай ичинде эле Бишкек шаары боюнча 2000ден ашуун жол кырсыгы болуп, каза тапкандардын саны 75ке жеткен. Ал эми жаракат алгандардын саны 3000ге чукулдаган. Жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусундагы авариялардын саны 1000ден ашат. Жыл башынан бери 45 адам жолдон өтүп баратып ажал тапкан. Дастан Жолдошев, Урмат Мамедалиев, НТС.